Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым сактасын. Жараткан Алла Таалага дайыма дуа кылып, сурап, жакындап жашаш керек. Алла Таала өзү буйрук берген бизге. Удууни, силер мага дуа кылгыла деген. Астажиб лакум, дуаңарды кабыл кылам дейт. Биз жараткан Алла Тааланын жардамысыз жакшы иштерди кыла албайбыз, жаман иштерди таштай албайбыз. Ошон үчүн бенде инсан gün сайын жараткан Алла Таалага муктаж, саат сайын, секунд сайын. Ошон үчүн Алла Тааладан жакшылыкты сурай берсек, Аллахым жакшылыктарды бере берет. Жамандыктан сакта деп сурай берсек, Аллахым жамандыктан сактай берет. Ар бир намаздан кийинки дуалары бар. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-тука вал-афафа вал-гина. Я Аллах, мен сенен сурайм, hidaятты сурайм, туура жолдон. Туура жолдуга салгын мени. Туура жолдон адаштырбайын. Тайып кетпейин, кыйшайып кетпейин, ооп кетпейин. Башка жолго түшүп албайын. Я Алла, сен өзүң разы болгон, адам баласы кайсы жолдо жашаса бактылуу болот, ошо жолго салгын мени. Өзүң тартуулаган жол, хидаяттын жолу. Ваттука, күнөөлөрдөн сактанууну сураймын, таква. Чоң күнөөлөр, кичине күнөөлөр, билип, билбей, жашырын, ашкере, ички дүйнө, жүрөктүн күнөөлөрү, мүчөлөрдүн күнөөлөрү. Я Алла, күнөөлөрдөн сактан. Ар бир намаздан кийин. Кийинки намазга чейин күнөөдөн сак болуп барып жашаш керек. Хидаятта ва нафаф, тазалыкты айтат. Тазалыкты айтат. Я Алла Таала, таза авир бер, авир бер. Мен этегим булганбасын, тамагым булганбасын, алкымым булганбасын. Вал-гина, жүрөктүн токчулугун бер. Жүрөгүм алхамдулилла Алла Тааланын бергенине каниет кылып, жүрөгүм ток болсун. Гыжалат болбосун. Каяктан табам, не кылам деп. Вал-гина, байлык бергине. Мага жетишерлик, мага жетишерлик. Жашоомо жетишерлик, авириме жетишерлик, ибадатыма жетишерлик. Я Алла, өзүмдүн жүзүмдү, авиримди сактай турган адал кесип, бул фарз. Касбул халал, фарида. Ба'да фараизилла. Алла Тааланын башка да фарыздары. Ошодон кийинки эле бул фарыз да болот. Бул табууга буйрган, шарият акча тапканга буйрган. Максатын айтып койгон. Адамдардын алдында кол сунбай, жүзүңү жер каратпай, тилемчилик кылбай, аларга акчаларына шилекейин коюлтпай, жок, алхамдулилла, мен көзүмдүкү бар. Ушуга шүгүр. Алла Таала азбы көппү бергенине шүгүр. Ошон үчүн иншалла ушул башканын алдында кор болгондон сактануу үчүн, тилемчилик кылып кол көтөргөндөн сактануу үчүн биз адал кесип кылуубуз мойнубузда милдеттүү бул. Бул фарз нерсе. Бирок адал кесип Аллахым берекесин берет. Качан биз ошону каниет менен, таквалык менен, токчулук менен кармасак. Байлык келет. Ач көздүк менен кармасаң, ал сага түтпөйт, ада береке болбойт. Байлык келет. Жүрөгүң токчулугу менен кабыл алсаң, алхамдулилла, берекеси кошо келет. Өткөндө айттык эле, Кур'ан-ы Карим бул хидаяттын китеби.
Бұл бақтылылардың кітебі. Бұл жарық, қараңғылықтан жарыққа шыққанның кітебі. Борыкерлерден адамды қасиетті, жандандырам, адамдай жашайым деген кітеп Құран. Әрбір сүренің өзінің өзгөчөлүгү бар. Түшүшүнүн себеби бар. Өзінің тәсири бар. Өзінің бағыты, ескертмесі, жолдомасы бар. Хожарат сүрөсү коомчулукка, биздин жашообуздагы азыркы күнүмдүк жашообузда бирибизге аласа бересе мамилебиз, салам, дуа, ой, күмөн, жакшы, жаман мына маселелердеги укмуш жолдомолорду Алла Таалам берген. Хожарат сүрөсүндө. Ушул жерде Алла Субханаху ар бир адам бактылуу болгонду каалайт. Ар бир адам. Бирөө да бактысыз болгонду каалабайт. Алла Субханаху Таала бакытты жараткан Алла Субханаху Таала байлыкка койгон эмес. Бийликке койгон эмес. Нерсе буюмдарга, алтын, күмүшкө бакытты бойгон эмес. Ал үчүн талаша турган, жаңжалдашып бири-бирин өлтүрө турган, бири-бирин кордой тургандай. Жок. Аны сыноого койгон. Ошон үчүн иншалла биз ишенимди оңдойлу. Пайгамбарыбыз алып келген Алланын өкүмдөрү бар. Ошол өкүмдөрдү мен аткарсам, Алла ыраазы болуп, мен жашоом оңдойт. Бактылыкты өзү берет. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Алланы нааразы кылсаң, жашооңу бузат. Дүйнө ахиретиң бактысыз кылат. Пайгамбарлар эң асыл заттар, эң бактылуулар. Андан кийин сахабалар эң бактылуулар. Эмне үчүн? Эң жогорку деңгээлдеги таквалар пайгамбарлар болот да. Алар эң Алланын алдында сыйлуулар да. Андан кийинки даражада сахабалар. Сахабалардын таквалары Аллаху акбар. Пайгамбарлардан кийинки таквалуу. Ошон үчүн Алланын алдындагы экинчи иреттеги эле сый урмат сахабалардыкы да. Мына аятта айтып атабыз: "Инна акрамакум индаллахи аткакум." Инна акрамакум. Силердин эң урматтууңар. Индалла, Алланын алдында, аткакум, шек күмөнсүз эң такваңар. Буда эч кандай шек жок, эч кандай күмөн жок. Акыйкат бул. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Ким канчалык таква болсо, ошончолук сый болот экен. Алла Тааланын алдында ошончолук урматтуу, ошончолук сыйлуу, ошончолук бактылуу болот. Алланын алдында. Алланын алдындагы бенде канчалык урматтуу, сыйлуу болсо, махлукта да ошончо болот. Мунун эч кеми жок, бирок билбейли, ушул аятта сый урмат таквалыктан кийин келет деп айтып атат. Сый урмат таквалыктан кийин келет. Таква болбосо сый жок. Кадыр жок, барк жок, нарк жок, баасы жок. Таква болбосо жок, эчтеке жок. Ушул аяттан ачык Алла Субханаху Таала. Эң такваңар ким? Демек таквалыкта силер жарышкыла дейт. Фастабикул хайрат, жакшылыкта жарышкыла. Таква келсин. Инна акрамакум индаллахи агнакум. Силердин эң урматтууңар Алланын алдында эң байыңар деген жок Алла. Эң байыңар деген жок. Жараткан Алла Субханаху Таала бунда эскертүү жана бенделерге багыт берип атат. Силер адамдарды сыйлаганда байлыгын карап сыйлабагыла, таквалыгын карап сыйлагыла. Жаратуучу Алла Субханаху Таала таквалыгын карап сыйлап атабы? Алла Субханаху Тааланын алдында таквалык менен даражабы? Сый урматтагы. Силер дагы мында бенделерге багыт, эскертүү. Кембагал болсо эле аны төмөн караба. Кийими жыртык болсо эле аны сен кемсинтпе аны. Кул болсо, өңү кара болсо, куник болсо, бечара болсо, аны таквалыгы күчтүү болсо, таквалыкка карап сыйла.
Байлығына қарап сыйлауға дейді. Тақуалығына қарап сыйла. Байлық қал не? Алла Субханаху ва Тағаланың алдында егерде şu dünya çirkeğinin kanatınçalı kadırı olğanda Allah Tağalam kapırga bir urtam su vermek emez deydi hadiste. Bir urtam su vermek emez deydi. Şunun için tuğanlar mınal jerde bizge çoğun eskertme. İmam Ahmad jana İbni Abi Şeyba Durra binti Abi Lahab razıyallahu anha. Abu Lahab'tın kızı Durra. Uşu aytat, "Qama racun ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve alel minbar." Peygamberimiz minbarda oturgan eken, bir kişi tura kalıp öyle soru verip kaldı. Soru verdi. Ya Resulallah, ayyun nas hayır. O Allah'ın elçisi adamlarının en жақшысы kim dedi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas aqra'uhum ve atqahum lillah azza ve cel ve amaruhum bil ma'ruf ve anhahum anil munkar ve usaluhum lirrahim. Adamlardan en жақшысы kim deb soru vergende Peygamberimiz cevap berip atar. Ne deb cevap berip atar? Aytып atar aqra'uhum. Kim Kur'an'da жақшы okugan bolsa, alardan kimisi takvarağı bolsa, alardan жақшылыққа çakıruç orağı, jamanlıktan kaytaruç orağı, tuğançılıkты bekem garmaç orağı uşul deydi. Uşul sizlerin arаңарdan en жақшы deydi. İmam Ahmad Ayşe radıyallahu anha nevizden rivayet keltirgeni Ayşe neviz aytat: "Ma a'jaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey mined dünya ve la a'jabahu ahad qat illa zu taqwa." Dünyada qanday gana nerse olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di hiçbir nerse taң kaldıra albaydı ele. Takvadan başka. Hiçbir nerse Peygamberimizni kuvantıra albaydı ele. Takvadan başka. Hiçbir nerse biröndağı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ne öz aytты. Musnad Ahmad'da gelir. Bir dağı nerse dünyada Peygamberimizni taң kaldıra albaydı ele dağı, kursant kıla albaydı ele dağı, suyuntira albaydı ele dağı. Zu takva, takvadan başka değil. Takva eken de. Fakana mevdu ikramihi ve idamihi at-takva. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamды sıylasa, hurmatlasa, tazim etse takvalığına qaraytla deydi. Takvalığına qaraytla. Ve hiyelleti tu'cibuhu ve yusarru biha. Uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jagat ele, uşul nerse Peygamberimizni kuvantırat ele. Takvalığı kuvantırat ele. وما كانت الدنيا تعجبه ولا أحد مما فيها إلا ذو تقوى. Dünya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga hiç qanday bir taң kaldıra albaydı ele, kursant kıla albaydı, suyuntira albaydı ele. Bir dağı takvadan başka dedi. Tirmizi şerifte gelet Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İza aradallahu Teala bi abdihi hayran ceale ginahu fi nefsihi ve tuqahu fi kalbihi." Peygamberimiz aytıyor, kaçan Allah Teala bir bendige жақшылықты қаласачы, jaratgan Allah Subhanahu wa Taala ja'ala qinahu fi nafsihi. Demek Allah Teala anı nafsisini tok qilib qo'yat ekanda. Jana жүрөгүн takva qilib qo'yat ekan. Nafsisi tok ekan, жүрөгү takva ekanda. Shunday qilib qo'yat ekan. Ve ida arada bi abdihi sharran, kaçan bir bendige jamanlık kalasa Allah Teala emi qaratır. Ja'ala faqrahu bayna aynayhi, iki gözün peşenesinde mınday ortasına jakırçılıkты koyup koyat ekan da. İki gözün ortasına jakırçılıkты koyup koyat ekan. Bunun manisi ne deydi? Manisi mınday deydi. Vel ma'na anna halahu halul fakir allazi la yecid malan ve yusari ila ziyadatil mal hubban jamman ve yetefana fi cem'il mal ma annahu kasirul mal ve ganiyun bil mal. Bunun manisini Şeyh aytat. Şeyh Abdullah Siraciddin Hüseyni rahmetullahi aleyh şu kişinin kitebinde bu. Bunun manisi kimge Allah Teala'nın jamanlık kalasa anın peşenesine jakırlıkты жазып koyat da otat da. Jakırlıkты koyup koyat. Basıp koyat da. Ja'ala dedi. Bayna aynay. Bakın. Tak alğanday olat deydi.
ал өзі бай болады дейді. Байлығы болады, анықычы. Бирок ақша таппай қалған кембағалдай дүниеге тойбойды екен да болчу. Дүниеге вообще тойбойды екен бұл. Қуған, жарышқан айтады, «Ва юсариу иля зиядатил мал». Şu dünyаны топтоғанға, ақшаны топтоғанға көптөгөнгө, өтө топтоған. Болса көп майлығы бар. О себеп ачык экен да бұл. Мына ошо жакырдай ушуну айтат дейді. Чынығы жакыр, жүрөгү жакыр. Чынығы соқыр, жүрөгү соқыр. Чынығы бай, жүрөгү бай. Ошон үчүн иншалла Алла Тааладан бұл хадистер бизгечи жөн эле кабар берип аткан жок, бизди чакырып атат. Эмнеге чакырып атат? Пайгамбарыбыздын ар бир хадисинде чакырык бар. Жолдомо бар, эскертүү бар, багыт бар, туугандар, насаат бар. Эй, силер жүрөгүңөрдүн байлыгын Алладан сурагыла да, ошого аракет кылыла дейт. Ошого аракет кылыла. Ошондой алхамдулилlah, эми биз ар бир өзүбүздү таразалап алсак болот. Алла мага жакшылык каалаганбы же жамандык каалаганбы? Алла субхан Термизи шарифте хадис ахраджаху Хаким ва Термизи. Еконда тең Абу Хурайрадан риваят: "Ида арада Аллаху Таала би абдихи хайран, жаала гинаху фи нафсихи ва туқаху фи қалби." Кимге Алла Таалам жакшылык каалады кайсы бендесине, анын нафсисин ток кылып, жүрөгүн бай кылып коет экен да бул. Нафси ток экен анычы. Кудайга шүгүр иншалла, алхамдулилlah. Канча бар ошого жетишет да. Ошого алхамдулилlah Алла Таалага мындай жүрөгүнөн шүгүрү бар. Ошо мага жетиштүү деген алхамдулилlah каниет бар. Даны жүрөгүндө таквалар. Айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Лейсал гина ан касратил арад, валакин гинаун нафс." дейт. Муттафакун алейх. Угалайлы, урматтуу мусулман бир туган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң билимдүүсү, эң данышманы айтып атат. Байлык. Буюм нерсенин көбүндө кимде көп болсо ошону бай деп айтпайт дейт. Кимдин жүрөгү бай болсо ошол бай дейт. Кимдин канча нерсеси бар, канча үйү бар, канча машинеси бар, канча доллар, канча алтыны бар, канча араз деп коет, бардык буюмдардычы. Аны айтып атат Алла. Не деп атат? Лейсал гина ан касратин арад. Ал байлык эмес да. Гина байлык деген гина нафс. Мынаке. Жүрөктүн байлыгы, нафсинин токчулугу ушул байлык. Дүниенің буюмдары, бардық байлығы. Бұл чыныгы байлық емес. Ошол адамға иззат алып бере турган, сый алып келе турган. Дүния ахиретте. Бирок чыныгы байлық адам баласына сый алып келе турган, урмат алып келе турган, ал жүрөктүн байлыгы экен да. Демек, "Ва биттаква яналу гинан нафс." Таквалык менен адамдын нафсеси тоет экен да, ток болот экен да. Жүрөгү таква болот, таквалыгы менен. Анткени таквалык бул адамды сактайт дагы, тазалайт дагы. Эмнеден? Жаман мүнөздөрдү, ач көздүктү, көрө албастыктан, төмөн сыпаттардан, булардан жана аны тазалайт, кооздойт дейт. Эмне менен? Жакшы сыпаттар менен. Каниет бере деген ага, шүгүр бере деген, ына көрүү бере деген. Аз бирөө бай болуп, машалла ушундай ишим жүрүшүп кетти дейт. Алхамдулилlah жүрөктөн Алла разы болсун, көбөйтүп берсин дейт. Ичинен күйбөйт, өлбөйт бул. Кызганып, ушуга дагы бир башка нерселерди неме кылып, көрө албастык кылып, ичинен ушундай өрттөнүп, андай эмес ал. Ада сыпат бар, иманды сыпаты бар. Алла Таалам берипти, дагы берекесин берсин дейт агачы. Берекесин берсин дейт. Имам Тирмизи рахматуллаху алейх Васила деген сахабадан Ибн ал-Асқа радияллаху анхудан риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман иттақалла ахабаллаху минху кулла шей." Ким Алладан тақвалыкты тандаса, Алла субханаху ва таала
Yani ahaballahu деген manisi oşu eken akhafahu min kulli şey. Akhafahu min kulli şey. Ve men lem yettekilla ahaballahu min kulli şey. Kim Allah subhanahu wa ta'ala takvalıktan dasa Allah bardıq nerse andan korkat eken. Allah uşunu korkutup koyat eken bardıq nerseni andan. Alemi kim takvanı tandabasa Allah Taala'nın takvalık kılbasa bardıq nerse anı korkutat eken de. Allah Taala uşunu korkutup koyat. Emi takvalık uşunçalık ulu sıfat bolgondan keyin Allah'ın aldığında Allah Taala adam atadan tartıp ele o kıyamet gününe çeyин kelgen insanın bardına uşunu osiyat aytkan eken. Takvalıktıç. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ Biz hüküm bergen bizlerden buradaki kitap berilgen elderge. Tavrat, Zabur, İncil berilgenlerge. وَاِيَّاكُمْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Sizlerge dağı hüküm bergemiz. Emniyeni? Anittakullah. Allah Taala'dan korkula. Günölerden saktangıla degen uşul osiyatты Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine özgöçe vergen Allah Taala. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti takvalıkka akılırak. Başkalar kança günöden saktansa Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti andan da göbürök saktanganга layıktırak da bular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün osiyatlarında toğandar. Жалпы елге дағы, жеке айтқанда дағы тақуалыққа осият қылат эле. Жалпы коомчулукка дагы тақуалыкты айтат эле. Ей, тақуалык силердин ураныңар болсун. Силердин төшөгүңөр жамынчыңар болсун. Силердин көзүңөрдүн алдыңарда максатыңар болсун. Себеп Алла субханаху ва таала азыр аяттарды окуп беребиз. Тақуалыкка эмне деген уадаларды берген? Аламдын жаратуучусу. Сиздин ишиңиздин именно Qaysı adam takvaltansa oşol adamga uada. Oşol adamga uada. Peygamberimizin жалпы osiyatlarından Irbaz ibn Sariye radıyallahu anhu'dan. Sahabalar aytışkan iken Ya Resulullah ausina. Bizge osiyat aytsanız deb. Peygamberimiz usikum bi takvallah azza ve cel ve sama ve ta'a. Men sizlerge takvalıkta osiyat aytam. Uqqıla Allah'a başı geledi. Samavata uqtuq başıydık dedi. Özgöçe aytkan бұл ғой барды сахабаларға айтады. Өзгөчө айткан Абу Зар разияллаху анху uzun hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir жолы келип мешітке келип отырганда тур, мешіттин акысын оку, тахият деп. Анан бир топ сөз болгондон кийин Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол жерден неме кылганда, бул Абу Зар разияллаху анху осият сураганда Факулту я Расулаллах аусини. Осият айтыңыз дегенде Пайгамбарыбыз айтат: "Усика би тақваллах фа иннаха зайнун ли амрик кулли." Абу Зар, мен саңа тақвалыкты осият кылам дейт. Анткени бул сенин бардык ишиңдин кооздугу дейт. Канча ишиң бар? Ошонун бардыгынын кооздугу тақвалыкта. Содагердин кооздугу тақвалыгында, содасында. Өкүмдарлардын кооздугу тақвалыгында. Дыйканчылардын кооздугу тақвалыгында. Эркектердики тақвалыгы, аялдардыкы тақвалыгы, жаштар, карыялар. Кандай гана иш болбосун. Тақвалык сиздин ишиңизге кооздук алып келет, чырай алып келет. Культу я Расулаллах зидни. Абу Зар разияллаху анху айтат, дагы кошумча айтыңыз деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейк битилаватил Кур'ан ва зикриллах азза ва жал фа иннаху зикрун лак фис сама ва нурун лак фил ард." Kur'an okuganды жана Алланын зикрин бекем карма деди. Мына бизге осият. Не кылышыбыз керек? Ал пайгамбарыбыз бизге бир нерсе айтып кеткенби өзү? Kur'an okuганды бекем карма. Kur'an окуп жүр деген сөз. Түндөсү Kur'an оку, күндүзү Kur'an оку, жөн эле окуп койбой, маанисине ой жүргүзүп оку. Ва лакад яссарнал Qur'ана лиддикр. Алла субханаху ва таала айтат: "Biz Kur'an'da жеңил кылып койдук. Фа хал мин муддакир." Насаат алган бирөө бар го. Биз жеңил эле. Окуу дагы жеңил, түшүнүү дагы жеңил, ой жүргүзгөндөргө дагы жеңил бол. Жаттаганга дагы жеңил бол. Kur'an'da бекем, Алла Тааланын зикрин бекем карма дейт. Анткени мындай дейт пайгамбарыбыз: "Бул саңа асманда зикр, жерде нур" дейт.
Асманда зикір дегенде ким Құран оқып зикір қылып жүрсе, бұның аты тияқты аталады да. Қаяқта аталады? Құдаға шүкір, бұны жердегілерлер танымайды, Бішкектіктен. Тияқ таниды бұны. Айтасың ғой, мені танисың, бар мені таниды дейсің ғой. Мен атым айтсаң, ашудан өтөлі қиқырсаң, бардығылы білет мені. Біз азыр мені жайлауда таниды өлі қиынсынып жүреміз. Құран оқып зикірді қыл, сені асманда таниды, жайлау пайлауың емес. Тияқта бары таниды. Атың шықпаса жер өртті дейді. Жер өртті. Тез атың шығады екен да. Жоқ, біз мұсылман баласы Алладан сұрашуымыз керек. Алла машхур емес, мақбул қыл деп. Даңқы аты шыққандардан емес, қаул болғандардан қыл деп. Әр біріміз кім болса да. Андай емес. Алла Тағала қаул болғандар. Қараңыз. Пайғамбарлар қанша? Бір риуаятта 120 мың. Бір жерде 124 мың. Мейлі, бол жолды қанша болса да. Ошының қаншасы Құранда бар? Қалғаны ше? Алардың аты қаяқта? Алар знаменитес қаяқта? Алардан өткен знаменитет жоқ өзі. Аламда о пайғамбарлардан өткен знаменитый, машхур, даңқты, белгілі ешкім келген емес. Бұл аларды қаяқта аты жөне? 25 тел айтып. Егер ушунчалық әлі знаменитость керек болса, Алла Тағала бардық пайғамбарлардың атын айтмақ та кітеп толтырмақ Құранды. Ал Алланың алдында емес ал. Ошон үчүн машхур емес, мақбул. Машхур дегені азырқна, знаменитый. Мақбул, Алла Тағаланың алдына еші қаул ол әлі. Алла Тағала мұшыл, менің бендем мұшыл. Лично мой десін болды. Алла Тағала, алхамдулилля, бұл башқа қавасты. Алладан шunu дуа қылайын еші. Не деп отат бұл жақта? Асманда бұның зикірі дейді. Пайғамбарымыз Алла Тағала айтады, «Варафа'на лака зикр». Біз сенің атыңды біз көтергенбіз дейді. Пайғамбарымыз Алла Субханаху ва Тағала атын, пайғамбарымыздың атын Алла көтерген биікке. Әр бір пайғамбарды Алла Субханаху ва Тағала даража берген, біреуінде еме қылған емес, даража мартабасы бар. Бірақ пайғамбарымыздың даражасын Алла Тағала көтеріп қойды. Өзінің аты менен пайғамбарымыздың атын жанаша қылып қойды. Ашаду ла иляха иллаллах ва ашаду анна Мухаммад расул. Қараңыз, бұл жанаша деген сөз ше. Пайғамбарымыздың атын ушунчалык Алла көтерді. Ким ла иляха иллаллахга иман келтирип, Мухаммад расул иман келтирбесе, иманы иман емес. Калимасы қаул емес. Болса калима екі бөліктен тұрады да. Ла иляха иллаллах, Мухаммад расулуллах. Ла иляха иллаллах иман келтиреміз, Мухаммад расулуллах иман келтиреміз. Бирөө ла иляха иллаллахга иман келтирди, Muhammed Resulullah men iman keltireyim dedi. Al Müslüman емес al. Al Müslüman емес. Anqa qavul емес. Fa in amanu. Eğer Allah iman keltirirse. Kama amantum sizler iman keltirgende. Sahabalar iman keltirin. Fakat ihtedav. Oşunda hidayatta vattı. Sahabalar iman keltirgende algaysa la ilahe illallah'a da Muhammed Resulullah'a da. Oşunca sahabalardan imanın Allah standart kılıp koydu. Aminu kama amanan nas. Sizler sahabalar iman keltirgende iman keltirgile. Oşol Allah'ın aldığında kabul. Ya da biri yok mu la ilahe illallah bir Huday tanıyım boldu. Bırak Muhammed Resulullah priznavat etmeyeyim. Al Müslüman emes al. An iman emes. Tarazada Allah Teala ve rafa'na laka zikrak. Allah Peygamberimiz aytadi, senin atını biz götürdük, qayerga çeyin götürdük. İman keltirmese kabul emes. Bu kança degen çoğun sıyımıq, ulu martaba. Meyli. Demek ve nur laka fil ard, cana jerde nur eken. Kur'an'da bekem qarma dedi. Zikirdi bekem qarma, jerde nur. Asmanda senin zikrin. Kultu ya Resulallah zidni. Abu Zar razıyallahu anh aytdı, o Allah'ın elçisi dağı aytыңыз dedi. Osiyat surab atadi, osiyatqa toyboydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, Müslüman жақшылыққа toyboydi degen.
Жакшылык жакшы сөзгө тойбойт, жакшы ишке тойбойт. Макулбу? Акыры бул бейиште барбанан тоет деген. Өзү чын-чынына келгенде туугандар, бул дүйнө тое турган дүйнө эмес да. Адам баласы кээ бир адамдар жамандыкка деле тойбойт, жакшылыкка деле тойбойт. Жамандыкка тое турган дозок, жакшылыкка тое турган бейиш. Ал-хайр куллуху фил жанна. Жакшылыктын бардыгы бейиште. Ашар куллуху фил нар. Бул бардыгы дозокта бул. Жамандыктын бардыгы дозокта. Бул айтты дагы айтыңыз деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейк битули сам." Сен деди, көп унчукпай жүргүн деди. Узагыраак, тул деген узун, сам деген унчукпай жүргүн. Пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду: "Ман сомата нажа." Ким тилин тарттыбы, унчукпай койдубу, кутулду деди да мына. Куткарылды, азаптан куткарылды, бактысыздыктан, жамандыктан куткарылды. Ман сомата нажа. Нажаат тапты бул. Пайгамбарыбыз бул жерде айтып атат: "Битули сам." Сен көбүрөөк унчукпай. Зарыл болгондо сүйлөп болсоң, вообще сүйлөбөй эле кой. Сага кажет барбы? Куран саартан кечке сүйлөйбү. Зикир мейли, дуа мейли. Bunun her birinde nur, her birinde sevap, her biri çın, her biri maşallah. Bir o jönөкөй мында dünyada jönlemde biz kede tantırap, bolor bolbogon, anigdot, jomok, biröөнү kordogon günü, elektebeyli, ılgabay urup sür. Aja. Çıkpay. Ne deydi? Fa innahu matradatun li şeytan. Bu şeytanga bazgan eкен да болчу. Шайтанды сога турган, ура турган, түртө турган, чаба турган ушу унчукпагандык экен да. Шайтан кытыгылайт экен да. Сүйлөп койсоң, тигине жамандап койсоң, тиге да мындай деп койсоң деп. Бул сүйлөбөй койду. Шайтанды базга менен чапкандай болот экен да бул. Ва аунун лака ала амри диник. Ушун көбүрөөк унчукпай турганың саңа жардамчы дейт. Эмнеге десе, диниңе дейт. Кайерге жардам берет десе, диниңе жардам берет ушул дейт ана. Ойлонгонго жана башкага. Култу зидни. Абу Зар Разан пайгамбарыбызга айтат: "Дагы кошумча, дагы көбөйтүңүз, айтыңыз." Пайгамбарыбыз айтат: "Ияка ва касрата дихк, фа иннаху юмитул калб ва юдхибу би нурил вajh." Көп күлгөндөн сактан dedi. Katkırı öyle, gülü öyle, göp gülgönden saqtan. Antkeni bul жүрөктү өлтүрөт. Adamdын жүзүндөгү нурду жок кылат dedi. Жүрөктү өлтүрөт экен да. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтса эле. Дененин өлгөнүнөн адамдар коркот, жүрөктүн өлгөнүнөн коркпойт деген экен. Дененин өлгөнү ал эчтеке эмес, жүрөктүн өлгөнү жаман. Жүрөктүн өлгөнү дегени şu жүрөктө Алланы эстей турган нерсе жок. Аллага шүгүр жок. Алладан коркуу жок. Бул жүрөктүн өлгөнү да. Өлүп калган жүрөк да. Алланы эстеген менен, Алланы эстебегендин мисалын пайгамбарыбыз айтат го. Өлүк менен тирик. Алланы эстеген ал тирүү. Алланы эстебеген ал өлүк. Ошон үчүн алымдарда чоң улуу сөз калганда, алымдар дейт. Чыныгы алымдарчы. Өлсө дагы тирүүлөр. Жахилдер тирүү болсо да өлүктөр дейт. Ал-улама ахя ولو كانوا ميتين. الجهلاء أموات ولو كانوا أحياء. Şunun için inşallah biz barımız Allah'ın tanıgan ilim bul. En birinci ilim uşul. İman ilimden jogorу. İman ilimden aldın tur. Şunun için inşallah Rabbim. Ne dedi? Kultu zidni. Dağı aytты Abu Zar radhiyallahu anh. Көйтүп бериңиз, айтыңыз dedi кошумча. Пайгамбар айтты: "Кулул хак ва лау кана мурран." Ачык болсо дагы, ачуу болсо дагы акыйкатты айтты. Акыйкат ачуу болсо да, өзү акыйкат ачуу болот туганда. Жалган таттуу болот. Акыйкат ачуу болот. Зидни dedi. Култу ла тахаф филлахи лаумата лаим. Алланын жолунда, Алланын дининде маламат кылуучунун маламатынан коркпогун dedi.
Allahu akbar. Улуу насаат тугандар. Баарыбызга күн сайын керек да болчу. Ар бирибиздин үй бүлөбүзгө керек. Алла тууралуу бенденин укугунан корккун. Бенденин укугунан Алладан корккун дейт да. Алланын укугунан бенделерден коркпогун дейт. Алланын укугу турганда сен инсандан коркпогун. Күлөбү, маскарлайбы, шылдыңдайбы, коркутабы, үркүтөбү, башкабы кызыктырбасын. Алланын укугу, Алланын укугу эң жогорку укук. Алланын акысы. Алланын акысы ширк келтирбей. Алланын акысы, Алланы жалгыз деп билүү, таухид. Алланын акысы намаз. Жана башка. Бул тууралуу сен бендеден коркпогун. Бенделер тууралуу, ата, энең, аял, бала чакаң, адамдар, жамаат, бул тууралуу булардын укугу боюнча Алладан коркпогун. Алла Тааладан укугу боюнча бенделерден коркпогун. Не деди? Ла тахаф филла лаумата лаим. Маламат кылуучунун маламатынан вообще коркпогун сен. Айта берет, күлө берет, башканы эртең көрөбүз деген. Ким төөдө, ким эшекте, бүгүн азыр караңгы. Кимдин үстүнөн ким күлүп атат дейт. Кеде сакалга күлгөн, намазга күлгөн, мечитке күлгөн, жолук салынып алганга күлгөн, эмесе жана башка. Күлгөн, ойлонуп күлөйлү туугандар. Биздин үстүбүздөн күлө турган шылдыңдай турган күн келип калбасын да. Культу зидни, дагы айтыңыз деди. Лияхжузак анин нас ма та'ламу мин нафсик. Сен өзүңдүн айыптарыңды билесиң го, өзүңдүн ичиңде эмнелери бар, Ушу нерсе адамдардан сени токтотсун дейт. Сендеги бар нерсе адамдардан көрдүң да, ошону сен атырлай бербе аларга, кайрыла сайылай бербе, сенде деле бар го ошол. Сенде деле бар го, ошо токтотсун сени дейт. Ошол кемчилдик менде деле бар, демек мен токтотсун мени ошол деп. Бир риваятта келет, Ибн Хиббанда, кудумушуле, Абу Зар разияллаху анху айтат, зидни, пайгамбарыбызга айтты, сурады да. Дагы деделе, пайгамбарыбыз айтты, ахиббал масакин ва жалисхум. Бейбечараларды жакшы көр, жана ошолор менен отур деди. Азыр аларды жакшы көргөн, алар менен отургандар калбай калды. Баары байлар, баары депутаттар, баары министрлер, баары кыйындар, атка минерлер, дагы аттары көп аябай. Элиталар, элита. Пайгамбарыбызга Алла субхана буйрук берген, пайгамбарыбызга эскертүү. Сен, бейбечаралар, кембагалдар менен отурган дейт. Алардан көзүң албагын деди. Алардан көзүң албагын деди. Мынакей. Бейбечаралар жакшы көргүн дейт, жаналар менен отуруп койгун. Культу, отуруп тургун дейт, отуруп койгун эмес. Отуруп тургун. Отуруп жүргүн деген сөз да. Культу, я Расулаллах, зидни, дагы айтты. Насаат дегенде пайгамбарыбыз айтты, ундур иля ман хува тахтак. Өзүңдөн төмөнкү адамды карап жаша. Ай фи дунья, мындайча айтканда, дүнүйө туурасында өзүңдөн төмөн. Сизден төмөн адам барбы жокпу? Айылыңызда, районуңузда, областыңызда, мамлекетиңизде сизден төмөн адам барбы өзү жокпу? Дүнүйө боюнча да, мындай. Бар да. Ошону карап, алхамдулилlah, Алла субханаху ва таала менден буга караганда канча жогору кылып турган мени. Дүнүйөдө дайыма төмөндү караңыз. Сиз бир дүкөнүңүз барбы? Дүкөнү жокту карап жашаңыз, эки дүкөндү карап жашабаң. Чын шүгүрсүз болуп каласың. Бир машинең барбы? Кудайга шүгүр, сен эки машинени караба, машинеси жокту карап жаша. Төмөндөчү. Allah. Аулиялардын окуяларынан көп го. Бирөө путу менен, путу жокту көрүп алганда, Allah. Анын ошо путу жок экен, мен путу барма шүгүр. Мен живой мисал айтып берейин, быйылкы ажылыкта. Минадан келет агыз. Мен да 3-4 бала бар. Алар деле окса, мени жалгандыга чыгарбай. Минадан жөө келет агыз, харамга. Келип таваф кылып кетели деп. Бир жарым жол харам жакында калдык. Чарчадык, күн ысык, чаңкадык.
Terlep ketip putu kalıyor şey. Emedi. Acılıkta adam көп bilesizler. Aldığımızda biri tizesi menen basıp ketip atat da. Eki butu üstüde iştebeyt mындай kılıp, beçara mындай kılıp. Biz ihramdan çıkan elek, dagı başımızga nерселер koyup alганбыз şu gündөн. Ада эчтеке жок да. Allah, сүйлөшүп, ушундай бактылуу басып кетип атат эки тизеси менен. Биздин баягы чарчаган эсте жок. Унутуп калдык вообще. Мына Алла да каргарчы кана. Ана кишине машалла салам айтып өттүк. Неме кылып асмасы. Муну айтып атканым мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Сен вала тандур иля ман хуа фаукак айтып атат. Dünyada özünden tömöndü kara, özünden jogordu karaba. Emne üçün? Fa innahu ajdaru an la tuzdara ni'matullahi indak. Senin aldığındaki Allah'ın nemati kadırsız bolup kalbasın. Senin aldığında nemat var. Bir maşine var Sen iki maşineni görüp, mına uşu bir maşinege şükürsüz bolup kalba. Dep atat da, bunday söz men düşündürüp bereyim. Maşinesi joktu görсөң, ушуга шүгүр дейсиң да. Сенде бир нан бар. Эки нанды карап жашаба сен. Наны жокту карап кой бияктан. Сен эки нанды карай турган болсоң, бир нанга шүгүрсүз болуп калышы мүмкүн. Наны жокту көрсөң, Кудага шүгүр, Алла. Бир наным бар экен дейт адам. Ошон үчүн бул эреже. Сиздерге, биздерге алтын эреже. Dünyada. Biz özümüzden tömöndü qarap yaşayın. Bizden jogordu qarap yaşabаңыз. Şunu Peygamberimiz aytып атат, eskertip берип атат. Agar bir rivoyatlerde gelet, dinde bolsa-çı, tömöndü qarap yaşabаңыз, jogordu qarap yaşayыңыз. Biz aytабыз го, мына намаздар окубай жүрбөй, мен окуп атканыма шүгүр кылбайсыңарбы депчи. Андай эмес. Sen мейли, sen жума окуп атасың, рахмат сага, рахмат, бул намаз окубайлы. Бирок сен 5 убакыт окугандарды карап жашап деп атпайбы? 5 вакыт карады, жамаат менен окуган карады. Динде мынакей. Сиз канча хадис, канча аят билесиз? Сиз өзүңүздөн төмөндү карап жашабаңыз. Сизден жогору жактагы адамды карап жашаңыз. Сиз мисалы, алхамдулилlah, мен 100 сом садака бердим. Ана эчтекелери берген жок, сен 150 сом бергенди карап жаша. Мен дагы көбүрөөк берейин депчи. Мен дагы көбүрөөк курбанчылык кылайын, көбүрөөк кайрымдуулук кылайын, көбүрөөк зикир кылайын, көбүрөөк дуа, көбүрөөк Кур'ан окуйун. Сиз бир күндө канча пара окуйсуз? Жарым пара. Машалла. Токто, мен деле бир пара окуйн, жетейин депчи. Ошон үчүн иншалла мына жерде айтып аткан нерсе сиздерге, биздерге амалга. Айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да. Сурады да, дагы айтыңыз деген да анакей. Лияруддак анин нас ма та'ламуху мин нафсик ولا تجد عليهم فيما تأتي وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatı. Seni kaytarsın adamlardan. Ne derse? Özün nafsından bilgen dersen, uşu seni kaytarsın dedi. Sen alardan hiç derse tapmadın hele. Fima ta'ti Allah kılgan derse de. Sanaçı özüngünçe ayıbın жетiştü. An ta'rife minen nas ma techalu. Adamlardan bilbegen derse. Bunday da adamlardan uşul ayıbın bizden ayıp özü tosup kalış gerek eken de. Adamların ayıbın görgönde men ayıbım meni tosup kalsın. Şunun için inşallah siz özünüzdü, ayıbınızdı bilbegeniniz uşul ayıp ekenine жетiştü deydi sizge. Siz ayıp tutasınız da mende ayıp yok demiş. Allahu Akbar. Uşu ayıp yok degeniniz özü ayıp dep atat da. Adamda qanday ayıp yok. Demek özünüzden ayıbınızdı tapmay kalsanız, subhanallah. Ayıp özü uşul. Ayıp tapmay kalganınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyin summa zaraba bi yadihi ala sadri Abu Zar aytat. Ko'krog'imga qo'lin qo'ydi deydi bunday qilib Abu Zar deb qo'yib turib. Faqala ya Abu Zar, la aqlaka tadbir. Husn tadbir deb qo'yadi. Görөгөчтүк, ölçöp, ушундан
Ушундан өткөн акыл жок. Акыл өзү ушуга иштетилиш керек экен да. Так. Вала варакал каф. Жамандыктан токтоткондон өткөн таквалык жок. Сиздин тилиңизден, колуңуздан бирөөгө жамандык жетпесин, болду. Ушу эң таква ушул дейт. Кафте токтотууну айтат да. Вала хасабака хуснул хулук. Жакшы мүнөздөн өткөн тек жок дейт. Мен тегим тигиндей мындай улутум, уруум деп кыйынсынабыз го. Токто. Жакшы кулук мүнөздөн өткөн тек жок экен. Эң мыкты мынаке тегим дей турган болсоң, мына. Демек тугандар, таква бардык жакшылыкты өзүнө тарта турган, жамандыкты өзүнөн кетире турган ушундай касиеттүү сыфат болуп эсептелинет. Бул ал-асбабул викаия, сактай турган себеп десе, эмне десе, Алла буйрук бергенди аткарыңыз, тыйгандан тыйылыңыз. Жана Алла жакшы көргөн сыпаттары менен сыпатталыңыз. Алла жек көргөн жаман ушундай сыпаттардан андан сактаныңыз дейт. Эми тугандар, таква бул эмнеге себеп десе, аулиялыкка себеп дейт биринчиси. Сабабул вилая. Аулия болушу мүмкүн эмес таквасызчы. Куранда айтат: Ала инна аулия Аллах ла хофун алейхим ва ла хум яхзанун. Аллазина аману ва кану яттакун лахумул бушра фил хаятид дунья ва фил ахира. Ла табдила ли калиматилла. Далика хувал фаузул азим. Ала кавардар, булак салуу койбойсуздарбы? Алла Тааланын чакырыгы дейт. Ала деген сөздүн мааниси ушул. Биздин баардыгыбызды мындай көңүлүбүздү тартып туруп, внимание кылып туруп айтып атат да: Инна аулия Аллах, Алланын олиялары бар го. Аларга эч кандай коркунуч жок, алар кыжалат болушпайт. Кимдер алар? Иман келтирип, таквалык кылгандар дейт. Ва кану яттакун деп атат. Таквалык кылышат эле, бир жолу эле кылат эмес, кылып турушат эле. Ва кану яттакун. Дайыма күнөөдөн сактанып. Бүгүн сактанды, эртеге жо. Бүгүн дагы, эртеге дагы. Алхамдулилlah, ушулар таквалык кылып турушат эле дейт. Ошолорго кушка бар, бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы кушка бар. Ошолорго кушка бар, дүйнө жашоосунда да, ахиретте дагы. Алла Тааланын сөздөрү эч өзгөртүүчү жок. Залика хувал фаузул азим. Ушу улуу бактылуулук. Ушу улуу бактылуулук. Экинчиси, таква сабабун азимун фи найл мухаббати илахи. Алла Тааланын мухаббатына жеткенге таква өтө улуу себеп экен да бул тугандар. Улуу себеп Алла кудайлык мухаббат, кудайлык сүйүүгө жеткенге. Куранда айтат: Инналлаха ма'алладина тақау валладина хум мухсинун. Алла субханаху ва таала таквалар менен бирге, жана алар жакшы иш кылышкандар. Эми эмне деп айтасам, Алла ким менен бирге боло турган болсо, кандай деп күмөнүңүз кандай? Ал менен Алла бирге дей турган болсо, ал менен пананча досу бар, түкүнчө досу бар, артында бир уруу турат, бир мамлекет турат. Токто, анын артында Алла турат. Охо! Канча ушуга таквага айтты Алла субханаху ва таала. Үчүнчүсү, Алла субханаху ва таала асман, жердин берекелерин, эшиктерин ачат таквалыкка. Валау анна ахлал кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракати минас самай вал ард. Эгерде бир кыштак элдери, бир шаар элдери, каерде болбосо ошо тургундары айтат, иман келтирип таквалыкты тандашса, иман келтирди, все, эми таквалыкты, Алладан коркуп жашайбыз дегенди ушуну тандады да. Эми будан кийин биз Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанып жашайбыз дедиби? Алла айтат: Биз аларга асман менен жердин берекесин ачабыз дейт. Эгерде Бишкектиктер ушул жерде биз миллиондон ашыгыракпыз. Ушул жерде баарыбыз иман келтирип, таквалыкты тандап жашайбыз десек, асман жердин берекесин Алла Таалам мен ачам деп вада берип атат. Лафатахна алейхим баракати минас самай вал ард. Тамаша барака эмес бул. Биздин рызкыбыз жер менен асманда. Мына мөңгүлөр проблема кылып койду го баарыбызды. Жамгыр проблема кылып койду го, суулар не болду быйыл? Буну ким башкарат, ким жараткан өзү буну? Жер кимдики?
Bu danдар kayaktan çıkıp kim beret uşa dandın? Abu Davud Sacistani rahmatullah aleyh. Ulu adam aytkan, men dindin берекесин Misirde ошол өзүнүн доорунда көргөнмүн деген. Кандай деген? Төөнүн куржуну болот. Бизде төө жок го, ат бар. Жылкыларда мурда куржун. Азыр эми алар азыр барбы жок билбейм эми. Жайлоолорго көбүнчө ошо куржунга кылып эле азыр эми бардыгы эле жип менен чыгып калбады эми. Мурда ошо ат менен бул куржунга, машалла, бул куржунга айтат. Мандарин бар, апельсин бар го. Апельсинди экиге бөлүп, төөнүн бир куржунуна батат эле дейт ошол. Эки бөлбөсө батпайт экен. Апельсин ушунча чоң эле дейт. Апельсин. Банан 10 карыш эле дейт. 10 карыш. 2 метрде 10 карыш. Ар ким мындай 20 тегерегинде да, туурабы? 10 карышы канча? 2 метр да. Мына бараканы карап турам. Buğdayga süйлөмдөрдү жазса болот эле дейт. Сөздөрдү эмес, эмне дейт? Süйлөм жазса болот. Окуй турган süйлөм. Мынандай барака болгон. Алла Таала мо берекесин айтсачы, таксыр. Биз жыйнап, топ чарчайбыз. Топтой албай каласың, жыйнай албай каласың. Бирок мына эки шартты аткарып койгула. Иман орунда болсун, акыйкаты менен. Таквалыгы жайында болсун. Элдин ахла Кура. Кура деп шаарда айта берет. Меккени Алла Таалам Кура деп айткан. Уммун Кура деген. Барды карыялар нерсе. Карыя деп. Эми бул чоң кысат эл жашаган жер. Кандай болгон чакта дагы мына иман келтирип таквалык тандаса дейт Алла субхана ва тааlanын ваадасы. Биз аларга асман менен жердин берекесин ачабыз. Кандай? Асманда жанды учурунда жадырабыз. Кереги жокто бербейбиз, селпер кылып силерди жүдөтпөйбүз. Учурунда келгенде бербей койбойбуз. Курап кете турган. Же гүлдөп калганда суукту берип, андай кылбайбыз дейт. Учурунда берет Алла субхана ва таала. Түндөсү берип, күндү жаркыратып чыгарып берет. Ана, бул жак пыша берсин, бул жактан даам ала берсин. Жерде Алла субхана берекесин ачабыз дейт. Жердин берекесин ачабыз дейт. Аллаху акбар. Фаликул хаб ван нава. Алла субхана ва тааланын сыпаты. Бул дандыч Алла Таалам жара турган да. Ван нава сөөктү жара турган. Сөөктүн ичиндеги данек сөөктү жаралганга күчү жок. Бирок Алла жаруучу буну. Алла субхана ва таала караңгыдан жарыкты жарып аткан, жараткан Алла субхана ва таала. Карап туруңуз Куранда канча алып келет. Будайды жерге эгесиз. Сабиз, помидор гана. Картошканы деле. Сабагы канча жумшак. Иштесеңиз мындан. Ушу кесектерди, катып калган таш жерлерди тээп чыгат го. Анда күчү жок, андай тээп чыгарат. Алла жарып чыгарат буну. Алла Таала өзү жарып берип бардыгын карап. Берекесин, жердин берекесин да качып коет. Ана, асманда берекеси. Кайсыга? Таквага. Иман келтирип таква. Таква деген эмне дедик? Биз Алла Тааладан коркуп, арам нерселерди таштап, буйурган нерселерди аткарып жашайбыз деген сөз. Алла буйурганды жакшы күмөнү кылгыла, болду. Хоп. Алла субханаху ва таала уурдабагыла деди. Гыйбат кылбагыла деди. Зына кылбагыла деди. Намаз окугула деди. Кайрымдуулук кылгыла деди. Адалдан тапкыла деди. Бири-бириңе жакшылыкка жардам бериле деди. Душмандыкка жардам бербеле деди. Бири-бирин кордобогула деди. Имандуулар бир турган деди. Эми өкүм көп да эми. Канча сабактан бери айтып келип атабыз. Буйруктарын аткарсак, тыйгандан тыйылсак, ушунун аты таква. Угуп алыңыз. Камалу таква сүннөткө иттиба кылмайынча болбойт. Таквалыктын толуктугу сүннөт менен болот. Сүннөт менен болот. Bir жерде bir окуя айтып берейин. Bir аулия келди, аулия өтүп кетти деп. Ал убактарда эми көбүнчө ошо мындай топурак жерге намаз окуган экен. Сажда кылганда эки колу мынандай жакта сажда кылып калган. Кийин ал жактан бир алым өтүп анан жок бул аулия эмес өтүп кеткен дейт. Сүннөткө каршы сажда кылып каяктан аулия деген экен. Сүннөткө лайыктуу болмоюнча андай эмес экен. Аулия сүннөткө лайык.
Bunun дараты дагы, намазы дагы, кайгысы дагы, кубанычы дагы, түнү дагы, күндүзү дагы, турганы, үйүнө киргени, чыкканы, кийингени, чечингени, жуунганы, жегени, кыскасы айтканда 24 саат кыймыл аракети сүннөткө ылайык. Бул камали таква, таквалыктын камал, кемел даражасындагы. Андан кийин таквалык барго, ар бир адамдын напсеси бар. Иннан нафса ла амаратун бису. Напс жамандыкка буйруп турат. Ошонун жамандыгынан таквалык сактайт дейт. Жана бардык жаман нерселердин жамандыгынан сактайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан hadis man ittaqallah waqahullahu ta'ala kulla şey. Allah subhanahu wa ta'ala kim takvalı tandasa Allah Taala bardык нерсенин жамандыгынан аны сактап коёт. Жабылып калган эшиктердин ачылуусуна эң улуу себеп экен таква. Ырыскынын эшиги болсун, бакыттын эшиги болсун, бунун жолу болсун, эмне гана болбосун жабылып калганга. Кур'ан-ы Каримде Allah subhanahu wa ta'ala бул тууралуу айтат. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ким таквалыкты тандаса, Алладан коркуп, азыркы айткандай арам нерселерди таштап жашаса, Алла ага жол ачып коет, махрач. Ырыскынын жолу дагы, бакыттын жолу дагы, бардык жолуна тамам. Жүрөгүн дагы ачып, бардыгын ачып коет. Көңүлүн дагы ачып коет Алла субханаху ва таала. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Күмөн кылбаган жерден Аллахым ага рызкы жеткирип турат. Кийинки аятта айтат: "Ва яттакилла яжаллаху мин амрихи юсра." Анын бардык ишин жеңил кылып коет дейт. Иши аныкы жеңил эле бүтө берет экен да. Таквалык тапкан, тандагандыкы иши бардык жеңил эле бүтөт. Залика амрулла анзалаху илейкум. Ушул Аллахнын буйругу силерге түшүргөн. Ва яттакилла юкаффир анху сайyiatihi. Ким таквалык тандаса, Алла Таала анын sayyiat günölөрүн Алла Таалам кечирип коет. Ва юаддим лаху ажра, улуу савап берет Алла Таала. Алла Таала баарыбызды таквалардан кылсын, жана баарыбызды такваларга имам кылсын. Демек, үй бүлө бала чакабызды таква кылып, аларга биз имам болойлу. Демек, имам ким болот десе, таквасы аркада ыктыда кылган кишиден көп болгон болот дейт. Демек, ата таква болсын да, атага караганда апасы, баласы, алар таквасы өсүп кетпесин да. Аялы бала чакасы күн сайын бир пара Кур'ан окутса, атасы алдыда жүрүш керек да, 1,5 парада жүрүш керек да. Аял бала чакасы машалла 100дөн 200дөн зикирде болса, бул 300дө жүрүш керек да. Ошондо имам болот да, анан качан имам болот? Я, туурабы? Subhanallah. Yusuf aleyhissalamga takvalıktın yolunu açkan boyunca Kur'an-ı Kerim'de Yusuf peygamberin okuyası genen aytılınat. Kanday gana kıyınçılık geldi başına. Oy boy, Yusuf aleyhissalamga sınavlar. Türdü. Ata enesinden ajrar özünçe bu. Öldüröbüz degeni, кудукка ыргытканы, сатып кул кылып бергени, андан кийин кул болуп падышанын үйүндө кызматчы болгону, аялдардын ага бир жала жапкандары, андан кийин зынданга түшүп калганы, болгондо да ал жерде ошо арак ичкен, бут параст сөлөкөткө ибадат кылгандары менен чогуу түшүп калганы, башка ушулардын бардыгында Кур'анда Алла субханаху ва таала окуяларын айтып вал акибату литтаква, акыбет, натыйжа, результат таквалыкка чечилет дейт. Башында кете берет. Бунун аягы в любом случае таква болот да. Учурда азыр кичине неме болушу мүмкүн. Сырткы көрүнүштө сыноолорго окшоп, түшүнүп-түшүнбөй, сабырдуулук менен, ошого туруктуулук менен алхамду кете берсе, сөзсүз Алла субханаху ва таала ахиреттин акыбетин таквага чыгарат. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын улуу дуаларында бар да: Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха ва ажирна мин хиззи дунья ва адабил ахира. Жаттап алышыбыз керек. Аябай көп окуйт эле пайгамбарыбыз ушул дуаны. Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха. Я Аллах, ахсин акибатана дегени бардык ишибизде акыбетибиз чырайлуу чыгарган. Иштерибиз көп,
ушунун аягы, результаты, акыбети кооз кылгын, чырайлуу кылгын деп сурап атасыз. Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха. Кайсыган ишти баштабаңыз, бардык ишиңизде Алла субхана ва тааладан ушу ишимдин аягы жакшылык менен бүтсүн. Ишимдин аягы эмне менен бүтсүн? Акыбети жакшылык менен бүтсүн. Жыйынтыгы, натыйжасы жакшылык менен, чырайлуулук менен бүтсүн деген дуа. Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха. Бардык иштерде. Ва ажирна мин хиззи дуnya ва адабил ахира. Жана бизди сактагын дүниенин кордугунан, ахиреттин азабынан. Дүниенин кордугунан, я Алла, мен напсиге кор болуп калбайын. Адамдарга да кор кылба, напсиге да кор кылба, шайтанга да кор кылба. Я Алла, мени кор кылба. Дүниенин кордугунан сакта, дүниеге мен кор болуп жашабайын. Дүние мага кор болуп жашасын. Мен дүниеге эмес. Жана ахиреттин азабынан. Yusuf aleyhisselam'dın uşul jerge aytıp gelip mınanday deydi da. Aytıp vereyim yerge. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim ve kedalika makkanna li Yusuf fil ard yetabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha ve la nudi'u ajral muhsinin ve la ajrul ahireh hayrul lillezine amanu ve kanu yettakun. Ve kanu yettakun, takvaga gelip Allah subhanahu wa taala Yusuf paygambardın kıssasın uşunday aytıp berip kanday kıyınçılıktan başından ötközüp Yusuf aleyhisselam zindandan çıkandan keyin mamleket oor avalda ele kaatçılık gelip atkan, kıyınçılık bolup atkan, oşondan aytkan mınake жердин казыналарына meni dayındаңыз. Demek mülktün, mamlekettin kazınasına meni dayındаңыз, antkeni mende eki. Hafid, alim. Saqtoочумун дагы, билүүчүмүн дагы. Saqtoочумун деген şu бар нерсени мен сактаганды билем. Билүүчүмүн. Кимге канча кажети керек болсо, ошончо бергенден өлчөмүн билемин мен. Буга канча керек? 1. Буга 1,5. Буга 2. Буга 2,5. Muhtaçlığına jaraşa. Aşıkça bu. Kim dagı emes, aşıkça da emes. İkinci saqtoочумун. Жөндөн эле чача турган андай мындай эмес. Кыскасы айтканда, ушинтип Yusuf aleyhisselamга Allah subhanahu wa taala жер бетинде туруктуулук берди. Кайсы жакка барса жайгашат эле. Алла айтат: "Биз өзүбүздүн ырайымдуулугубуз менен кимди кааласак, ошого үлүшүбүздү беребиз. Жана жакшы иш кылуучулардын жакшы иш сообун текке кетирбейбиз." Жакшы иш кылдыңбы, акысын дүнүйөдө да, ахиретте обязательно сөз кайтарып берет Алла subhanahu wa taala. Ахиретте сообу жакшыраак. Бул жакшыраак кимге? Иман келтирип таквалык кылганга. Ошол Алла subhanahu wa taala ва кану яттакун деп атат. Мынаке таквалык кылып турушат эле. Иман келтирди, таквалык кылып турушат эле. Ошолорго Алла subhanahu wa taala ушундай жазаларды, то есть сыйлыктарды берет экен. İnnehu ma yettaqi ve yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Kim takvalık kılıp sabırlılık kılıp tursa, Allah subhanahu wa taala jakşılık kıluvchilardan soğuğunu hiç kaçan tekke getirmeydi. Uşul jerde laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kanu hadisa yuftara. Bul alardın okuyanlarına savak var. Bu jön ele tokulgan sözler emes tuğanlar. Jomok emes da bulçu. Bu Kur'an savak var kimge? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Kıyamet gününe çeyin joldoma düşkön Kur'an-ı Kerim'di. Yusuf Peygamber'in okuyasından da joldomalarda alıp Allah görse uşunday muamele kılat eken de deyip elhamdülillah Allah Teala'ga gümöndü dağı tüzdeş gerek. Oydu da tüzdeş gerek. Allah Subhanahu wa Teala barımızdı özünden korkuçulardan kılsın. Barımızda Allah Subhanahu wa Teala baktullardan kılıp günahımızın sebebinden baktısız kılmasın. Takvada dünya ahiretin najatı var. Allah kutkarat, dünyada da ahirette dağı jaman ölümden kutkarat. Jaman esep kitep ahiretten Allah subhanahu azabından kutkarat. Takvalıkta Sırat köprüsünden ötüğü var korku turan uçurda. Ve in minkum illa variduhu kana rabbi hatman maqdiya summa najladina taqaw
وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسِيًّا. Мындайда сырот деген көпірі бар туғандар. Егер бұны піл сырот деп қоямыз біз, сырот көпіресі. Бардығы өтеді ошаның үстіне. Асты тозақ. Бардығы өтеді. Пайғамбарлар да өтеді. Бірақ пайғамбарлар өткенде тозақ мұздап қалады. Кейбірі ол жерде өте тез өтеді. Скорость тез да бар. Чағылған жарт дегеннен. Кейбірлері ат миніп, кейбірлері қанатты ұшқандай, кейбірлері жөө басқандай, кейбірлері жөрмелеп дейді, кейбірлері илінеді, кейбірлері жығылады. Адамның барын өткөреді да. Бұл шешім шыққанда бұл. Алла Субхана шешім шығарып қойған. Бұл Алла Субхана отана хатман, мақдия болчу. Конкретно шешілген нәрсе бұл. Сөзсіз. Тақваларды ошол жерде Алла Таалам құтқарабыз дейді да. Жана залымдарды ошол жерде тезелетеді. Таштайбыз ошол жерден. Залымдарды. Тақваларды ошол жерден құтқарабыз. Так что бирөө иншалла тақвалык болтурган болсо, вообще гыжалат болбош керек. Кыямат күнүндө Алла Субхана ва Таала тақваларга бейишти жакындатабыз деген. Ва узлифатил джаннату лил муттақина гайра баид. Бейиш тақваларга жакындатылат, узак эмес. Жақындатканда эле анын рахаты, чырайы, жыты, ал өзүнчө эле кирелекте. Алла Таалам барыбызга бейишти насип кылсын. Бейиш ээлеринин бул ураны болот иншалла, таквалык болот. Яума нахшуру муттақина лир-рахман вафта дейт. Алла Субханала. Демек, жамаат менен кыямат күнү Алла Тааланын алдына топтойбуз дейт, бар топтолот. Тугандар, Алладан ошон үчүн ар бир намаздан кийин таква сурайлы. Так, бул бир. Экинчиси, ошо таквага жетиш үчүн алдыга аракет да кичине кылайлы. Аны өзүбүз аракет кыла бербей, кошуна колуң тегерегибизде дагы жардам бергенче кетейли. Алла айтат: "Ва таавану алал бирри ват таква". Эй мусулмандар, силерчи бири-бириңерге жардам берип тургула, жакшылыкта жана таквалыкта дейт. Демек бирибизге жардам берип турушубуз керек экен да. Мен сиздерге, сиздер мага, биз баарыбыз элибизге, кимге болсун, кимди көрөйлү, кимге жолукпайлы, таквалыкка жардам бере берейли, мына Алланын өкүмү экен. Жакшылыкка жардам бере берейли. Аракет кылабыз иншалла.